Яндекстин өзү миллиондорду алып чыгып кетип атат Кыргызстандан. Биздин ошол такси кызматындагы кишилерибиз өздөрү барып банкка күнүгө акча салып атышат. Ошо сумма жөнүндө ойлонушубуз керекпиз. Өздөрү бул жерге ачмайынча Яндекс өзүнүн представительствосун муну жабыш керек. Маселе ошондо турат. Мен бул маселени 4 жылдан бери көтөрөм. Налоговый инспекцияга канча жолу кат жаздым. Мына биздин ушу өзүбүздө катталган такси кызматыны алар төлөйт, а Яндекс 1 тыйын төлөбөйт. Мобильный приложениеси менен 5000ден ашык такси биздин таксистерди өзүнө алган. Туура анын мобильный приложение аябай удобный, элге удобный болуп атат. Адресин айтпай эле чакырсаң жетип келишет. Бул жагынан жакшы, бирок алардын өзүн төлөп туруш керек салат. Эгер 5000 таксисин төлөгөн эсептесеңиздер, миллиард чыгып кетти. Миллиондор табылат да биздин жарандардын эсебинен Кыргызстандын территориясында чанан чет элдик компания приложение менен эле акча төлөп жүргөнү бул мындай мамлекетке налог төлөнүш керек да, салык төлөнүш керек. Ошол эле учурда биздин ата мекендик такси кызматкерлерин, такси компанияларын кысып койгон да буларчы. Анан антимонополия службасы менен параллельно сүйлөшүүлөр жүргүзүп иш алып барыш керек деп ойлойм да бул жаатындачы. Себеп дегенде жанагындай пробка маалында же жанагындай биздин жарандар көп такси кызматкерлерине муктаждык болгон учурда булар бааларын жарандарга өтө жогору коюп коюп атышат да. Сегизден 5-6га чейин. Анан күнүнө канча акча чыгат? Күнүнө таза 1,5-2 миң ушундай чыгат. Ошо саат 8ден 6га чейин иштегенде. Анан ошо тапканыңардын канчасын эмеге бересиңер компанияга? 12% Яндекс өз алат, 2% парк алат. 14% комиссия. Парк ошо жанагы такси парк, жана таксопарк. Таксопарктар. Анан ушул азыркы учурда Яндекс негизи өкмөткө эч кандай салык төлөбөйт да. Яндекстен өкмөт эч нерсе албайт да. Анан депутаттар ушу Яндекс таксини жабабыз деп атышат да. Анан сиздин оюңуз кандай, жеке көз карашыңыз? Яндексти жапканда деген көп таксисттер жумушсуз калат да. Жаппай эле койсо болмойбу? Жапса ошо негизги өзүңүздүн көз карашыңыз кандай болот дейм да? Жапса башка мындай бир нормально компания ачып же жумуш орундарын берсе, ушу таксиден сырткары деле болсо бир жакшы мындай компанияны ачып, комиссиясын азыраак кылып, жумуш кылып берсе, жапса жаба берсин. Ансыз жапса, например, мен башка эмне жумуш кылам билбейм. Анда ошол кайсы жака кайрылсак болот биз Яндекс таксинин эмеси администрациясынанчы? Администрация. Как вы не можете комментарий дать, если людей на работу принимаете? В смысле как? Вот так я говорю, не даю комментарии. Как понять? Ошо каяка кайрылсак болот комментарий алыш үчүн Яндекс таксинин? Пишите это письмо. Кому?
Не фото, пожалуйста. Çık git şuradan. Жок, каяка эле айда ошону көрсөтүп коебуз да байке. Дай контакт, что-то говорит. Да. Контакттарын берсеңиз. Çok там taşла. Не надо фотать меня, не надо. Что ты такой? Ой, уже тартып брат. Ну все, давай дальше. Мына орто эсеп менен 11 миллион бир күндө эч кандай налог жок чыгарып кетип атат. Чет өлкөгө көп акча кетип атат да. Биз өзүбүздө ошол биздин өзүбүздө Кыргызстанда калса, единый тариф деген жок. Эртемен кааласа биякты көтөрүп коет, микрорайон жакты такси жок болгону. Кечинде кааласа Бишкек центр жакты көтөрүп таштайт. Яндекс в Кыргызстане не существует. Менде бумагалар бар. Ассоциация жиберип атат, Яндекс мондай ведет вот незаконную деятельность депчи. А государстводан ответ келип атат да. Яндекс у нас в Кыргызстане не существует депчи. Эми байкелер, эшикке чыксаңар, Яндекс деген жазуу каждый эмеде бар, машинада бар да.